Акун ири өндүрүш компаниясы өзүнүн 20 жылдык мааракесин белгилөөдө. Ал 1997 негизделип, ун жана макарон азыктарын чыгаруучу Кыргызстандагы алгачкы ишканалардан болуп саналат. Жыйырма жылдык убакыттын аралыгында акун өндүрүшү бутка туруу үчүн алдыга карай чоң кадамдарды басып өттү. Эң алды менен күнүнө 60 тонна буудайды иштеткен чакан ишканадан башталып, азыркы учурда эң кубаттуу көп тармактуу компаниялардын тобуна айланган. Бүгүнкү күндө анын катарына Акун Бишкек Скемел комбинат, Акун Ысык көл, Акун Суу, Кереге, Век жана Капитал банк сыяктуу 7 ишкана кирет. Алардын негизинде ун жана аны кайра иштетип, макарон азыктарын гана даярдабастан, суу, ширин суу, мейманкана, банктык сфераларда кызмат көрсөтүүлөрдү уюштурган. Ал эми бул компаниялар мамлекеттик бюджетке жалпысынан бир жылда 1 миллион 310 миңге жакын сом салык төлөшкөн. Өткөн 2016 жылдан тартып компания тышкы экономикалык багытка да көбүрөөк басым жасап, өз продукцияларын Казакстан, Россия жана Тажикстанга экспорттоgonга жетишкен. Акун компаниясы жалпысынан өлкө экономикасына 25 миллион доллар инвестиция салган. Ошону менен катар заманбап өнүгүүнү тынбай колго алып, жакынкы келечекке карай бир топ мыкты пландарды түзгөн. Алдыдагы пландар жөнүндө айтсак, жаңы долбоорлор аз эмес. Айрымдары иштелип бүттү. Мисалы, австриялык консалтинг компаниясы менен чет өлкөлүк архитекторлор болуп, 5 жылдыз отелинин долбоорун бүтүрдүк. Кыргызстанга дүйнөлүк брендти алып келип жатабыз. Отель Бишкектин да көркү болот. Ысык көлдө коттедж шаарчасынын долбоорун бүтүрүп, баштоо алдында турабыз. Айыл чарбасына да көңүл бура баштадык. Эгер мурун биз эт багытындагы мал өстүрсөк, эми сүт багытына да кызыга баштадык. Талаа иштеринде тажрыйба топтоп, чет өлкөлүк компания менен буга чейин Кыргызстанда эгилбеген өсүмдүктү, чечевицаны айдадык. Буюрса, быйыл түшүмү жакшы болсо, кийинки жылдары айдоону көбөйтүп, анан келечекте өзүбүздө иштетүүсүн дагы ойлонуп жатабыз. Акун компаниясынын негиздөөчүсү азыркы учурда жогорку кеңештин спикери жана КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков. Ал эң алды менен илимге багыт алып, чыгармачылык менен алектенип келген. Бирок союз тараган 90-жылдардан кийинки эгемен Кыргызстандын тарыхындагы кыйынчылыктар аны ишкердикке түрткөн. 90-жылдардын башында Кыргызстанда ачыгын айтыш керек, Кыргызстандын элинин көбү керек болсо айыл эмес шаарда дагы кароон жеп, кароондун нанын жеп, баягы жакшы биринчи жогорку сорттогу ундарга жетпей эл кыйналып турган мезгил болчу. Мына ошол кырдаалда ошо элге жакшынакай сапаттуу агын бери акынан тартуулап, алардын ошол кем карчын толтуруундагы бир сезими, экинчи жагы өзүмдүн ошол ишке мындай бир Кудай Тааланын түрткүсү болуп кирдим десем болот. Мына ошондон баштап мен алып урушуп биринчи Кыргызстандагы эң биринчи мына батон чыгарган, нан чыгарган жабдууну алып келип коюп, анын артынан тегирмендерди алып келип койдум. Албетте эң биринчи тегирменди койгондо бир кенедей бир бөлмө, ошол эле биздин чоң бир жайды тегирменге алганбыз. Ал жай болсо тегирмен кургандан кийин калганын баары ошо склад эле. Ал эми биздин директор отура турган, кассир отура турган, бухгалтер отура турган, завхоз отура турган, баары отура турган жер бир кичинекей бөлмө болчу. Мына ошол жерде ишибизди баштаганбыз. Ошол ишибизди баштаганда эң биринчи кардарыбыз келген эсимде. Ош базарынан биринчи кардарыбыз келип, ал өзүн абдан маанилүү сезип, мен баштап баарыбыз ошол жердеги ошо кичинекей бөлмөдө отурган 7-8 киши аны тегеректеп, анан жүрүп айткан шарттардын баарына көнүп биринчи 5 тонна унубузду сатканбыз. Мына ошентип биздин ишибиз башталган. Албетте андан кийин биз бул иштин тереңирээк өздөштүрүп, максаттары, милдеттери деген нерселердин үстүнөн түшүп, өзүбүздүн концепцияны иштеп чыгып, кандай максат менен кетишибиз керек деп, анан алдыга инновациялык жол, эң алдыңкы технология керек экенин түшүнгөнбүз. Мына ошолорго жеткенден кийин ошол технология чыгарган продукция ар дайым бир изилдөөлөрдөн өтүп, сапаты аныкталып туруш керек экенин сезип, биринчи болуп Кыргызстанда ошол жеке лабораторияны курганбыз. Ал лабораторияны курганыбыздын натыйжасында товарыбыз ар дайым сапаттуу болуп, бааларын колдон келишинче жылдый түшүрүп, анан рынокты алдыга суурулуп чыгып биринчи номер болгонго мүмкүнчүлүк түзүлгөн.
Акун компаниясы социалдык жактан да элге колдоо көрсөтүп келет. Ага ылайык пландуу жардам көрсөтүүлөр менен майрамдык куттуктоолор түзүлгөн. Мындан тышкары аз камсыз болгон же чукул жардамга муктаж жарандарга өз продукциялары жана акчалай жардамдарды берүүнү да салтка айланткан. Акун компаниясы тарабынан Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлерине, карылар үйүнө, балдар үйүнө, социалдык тармактан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга жыл сайын өзүбүз өндүргөн азыктардан жана акчалай материалдык жардамдарды көрсөтүп келебиз. Өлкөбүздөгү көп жылдардан берки жана учурдун негизги көйгөйлөрүнүн бири бул бала бакча. Компаниянын негиздөөчүсү эл өкүлү ишкери Чыныбай Турсунбеков бул маселени өз көзү менен көрүп билген инсан. Мындан улам ал Нарын областынын өзү туулуп өскөн Жамбулак айылындагы ата-энесинин үйүн 50 орунду бала бакча кылып негиздеп түптөгөн. Азыркы учурда ал жайда элет жериндеги келечек ээлери башталгыч билим алышып, тарбияланып келишет. Биздин айылда дагы бул көйгөйлүү маселе болчу. Анткени себеби мектептин бир бурчунда бир 25 баланы чогултуп алып, ушул бетон полго жаткырып, аларды тарбиялап аткандарын көрүп, өткөн жылы көрүп зээнимге ийген. Бул дагы албетте өзүнүн түрткүсүн берди. Эң башкысы айылдын социалдык маселесинин бирөөсү чечилип атканына сүйүнүп атам. Бул Умсунай апа бала бакчасынын ачылышы абдан азыркы заманбап бала бакчанын бири деп эсептейбиз. Бизде мындай бала бакча жок. Бул шартта чындыгында иштеш гана керек экен. Ичин биз жаңы кирип тааныштык. Чындыгында биздин Нарын районундагы эң алдыңкы бала бакчалардын бири десем жаңылышпайм. Чыныбай Акуновичке чоң рахмат. Мындан тышкары компаниянын каржылык колдоосу менен аталган айылга спорттук клуб түптөлүп, машыгууну каалаган жаштардын сүйүктүү жайына айланган. Ошону менен катар Акун компаниясы ишканасынын негиздөөчүсү Чыныбай Турсунбековдун демилгеси менен Жанбулак айылынын мыкты мектеп окуучуларына ай сайын атайын стипендиялар берилип турат. Эми Чыныбай болсо бул мурда азыр бул 1-2 жыл баягы өзүнүн өндүрүшүн баштап жүргөндөн да жетише алган жок. Кийин көп жардам берип жүрөт. Анткени мына азыр бул баягы көзгө көрүнгөн эле да. Же болбосо мына клубтун оңдолушуна. Азыр деген бизде о жерде эме курулуп атат. Спорт зал курулуп атат. Бул ошол комплекста курууга жардамдардын аяган жери жок. Мынакей азыр бул 2 чакырым жолду асфальттатып берди. Биз аябай Чыныбайга аябай ыраазыбыз. Акун компаниясында иштеген ар бир жарандын укуктарынын корголушу жана коопсуздук маселеси алдыңкы планга коюлган. Мындан улам анда иштеген кызматкерлер эртеңки күнүнө ишенүү менен эмгектенип келишет. Аталган компанияда ден соолукка да жакшы көңүл бурулган. Мында компаниянын түзүмдөрүндөгү кызматкерлер арасында дайыма спорттук мелдештер уюштурулуп, жеңүүчүлөргө баалуу сыйлыктарды ыйгаруу өтүп турат. Акун компаниясы өзүнүн 20 жылдык юбилейине карата ичине баалуу байгелерди камтыган акцияларды өткөрүүдө. Анын негизинде 50 кг салмактагы экстра унун сатып алуу менен ичинде катылган купонду таап алып, анын корго белгисин аарчып, алдыдагы жайкы эс алууга Берметөз ысык көлгө жолдомо, муздаткыч, телевизор, чаң соргуч, велосипед жана башка түрдүү баалуу байгелердин ээси болуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Ошентип Акун компаниясы ата мекендик өндүрүштөрдүн катарында сапаттуу жана экологиялык жактан таза продукцияларды өндүрүү менен алдыңкы орунду ээлеп келет. Өзүнүн өндүрүштүк жылдарында өсүп өнүгүп олтуруп, бүгүнкү күндө ири компанияга айланган ишкананын адистери элди эл аралык талаптарга жооп берген азыктардын сериялары менен камсыз кылышууда. Каныбек Темиров, Нурсултан Пеназаров, 7 канал Бишкек өкүлчүлүгү.